Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов. Бүгүнкү чыгарылышта калп эле элге жакшылык кылып жатабыз дегени менен, бирок чынындагы өздөрүнө ылайыктуу коррупциялык жолдорду иштеп чыгышкан боюнча айтып бермекмин. Барселона футбол клубунун Борбор Азиядагы туңгуч академиясынын салтанаттуу ачылышы менен жалпыңыздарды чын дилимден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. 2023 жылы 29 августта Садыр Жапаров Жалал Абад шаарында Барселонанын футбол академиясын ачат. Бирок мындай футбол стадиондордун артында эмне турат? Жакында эле Клоп Медиа менен Темиров Лайф биргеликте Ташиев элдин акчасына кантип байып жатат деген иликтөө чыгарышат. Кыргызстандан көтөрүп келдим колумду. Жаңы жыл башталгандан бери Камчыбек Ташиев жаштар командасынын футбол оюнун көрүүнү шылтоо кылып, Испанияга 2 жолу барып келди. Бирок бул спорттук сапардын артында олуттуу иштер катылып жатат. Ребята, сюда поближе, давайте. Ташиев эмне үчүн Испанияга көп каттап калды деп ойлойсуз? Анда эмесе айтып берейин. Өзүңүз билгендей, ал жерде анын балдары жана жубайы жашайт. Башкача айтканда, Испания Ташиев үчүн экинчи үй же өлкө десек болот. Клоп Медиа менен Темиров Лайф жазаган иликтөөдө баягы эле Бакиевтер менен жакын иштеген Айбек Алыбаев айтылып жүрөт. Ал ким десеңиз? Бул окуяда Айбек Алыбаев маанилүү роль ойнойт. Ал Ташиевдин Испаниядагы ишенимдүү адамы. Ал Тургай Ташиевдин уулу Левант академиясында окуп жатканда анын опекуну болгону айтылат. Алар 15 жылдан ашык убакыттан бери достук мамиледе. 2010 жылы Айбек Алыбаев Бакиев менен кошо өлкөдөн качып кеткен. А бүгүн болсо ал Камчыбек Ташиевдин жакын адамы. Алар чоң долбоорлорду бирге ишке ашырып жатышат. Эту базу начинали строить один из наших руководителей страны. Это наш уважаемый Ташиев Камчыбек Кадыршаевич. И так как у нас уже давнишняя дружба, 15-летняя, 20-летняя дружба с этим человеком, он тоже очень большой любитель футбола. Эми башында айтып кеткенде, Барселона академиясы социалдык долбоор болот деп пландалган. 1,5 жыл мурун ушул боюнча журналисттик иликтөөгө Садыр Жапаров чычалап жооп берген. Болгону 16 гектар жер берип жатабыз. Ал 16 гектар жерди Барселона академиясы 16 миң эсе актайт. Бул социалдык долбоор. 10-15 жылдан кийин биздин балдар дүйнөлүк чемпионаттарда ойной баштайт. Африкалыктардан эмнебиз кем? Айтор Садыр Жапаров кыргыз элин бир туруп кемсинтсе, Кыргыз өзү өлгүдөй жалкоо элбиз, калкпыз. эми башка өлкөгө салыштырганы бул жагы элдин оюн башка жакка буралды дегени. Барселона академия долбоору да социалдык болбой калды. Анткени ал карапайым эл үчүн эмес, байлар үчүн соодага айланды. Көп батирлер өтө кымбат баада сатылып баштады. Бул жагы айта беребиз, сөзүбүздөн кайта беребиз болуп калдыбы? На 17 гектарах здесь 10 домов. Всего 10 домов на 17 10 гектаров? домов, да. А сколько квартир у вас? У нас 1500 квартир. Барселона турак жай комплекси 180 миң чарча метрди камтыйт. Бир чарча метри $2000 сатылса, Ташиевдин компаниялары бул долбоордон $360 миллион пайда табат. Андан сырткары бул жер мамлекеттен бекер бөлүнүп берилген жана курулуш компаниялары салыктан бошотулган. Академия куруу шултоо менен салыктан бошотулган 12 компаниянын арасында Ташиевдин туугандары жана бийликте жакын адамдары бар экени да айтылып жүрөт. Алардын арасында Ташиевдин бир туугандарынын балдары Толкунбек Каныбеков, Сыймык Тыныбеков, анын күйөө баласы Нурлан Шайдилаев, ошондой эле Садыр Жапаровдун жездеси Карахатбек Асанбаев да бар. Баары биригип бул схемадан чоң пайда көрүүдө. Ты напитки употребляли? Потреблял. Да? Чего ты меня снимаешь? Да. Бля, я хуею, блядь. Чего ты такой, блядь? Крутой, что ли, блядь? Таанышып алыңыздар, бул Айбек Алыбаевдин уулу Артур. Анын компаниясы дагы Барселона турак жай комплексин куруу үчүн салыктан бошотулган. Кыргызстанда кичинекей футбол талалар мамлекеттин колдоосу жок жеке каражат менен курулуп жатат. Бирок негедир региондорго салып бергендин ордуна өздөрүнүн капчыктарын ойлоп жаткандай. Бишкектен берилген 16 гектар жер бул $10 миллион тете. Ал акчага жүздөгөн стадиондорду курса болмок.
Бирок бул жерде биз башкача көрүнүштү көрүп жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, жаркыраган, заманбап, эл аралык талаптарга дал келген дүйнөлүк футбол айдыңында алдыңкы орунда турган клубтун академиясын ачып кубанып турабыз. Жалал-Абадтагы Барселона академиясында окуу жылына $19.000 турат. Мындай каражатты карапайым элдин капчыгы көтөрө албайт. Клуб медиа менен Темировлаев биргеликте чыгарган иликтөөдөн кийин Ташиев үй бүлөсүнө жана жакын адамдарына сөз тийгизгиси келген жокпу, иликтөөчүлөрдүн бетин тырмачылык кылып жатабы? Так маалыматка жооп берген жок. Баягы Темировлаев деген бир эме бар, жанагы сайт бар. Мына айтып атышат Барселона футболдук академиясы боюнча. Тура Барселона футболдук академиясы алар айткандай $19.000 эмес, бир баланы бир жылга $12.000 тарбиялап атышат. Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы демекчи эки достун коррупциясын элге ачыктап айтсаң эле актануу операциясын башташат. Айтор эл үчүн акысыз академия куруунун ордуна орустар айтмакчы двойной стандарт болуп Кыргызстан экиге бөлүнүп калгандай. $19.000 атка минерлердин же чоң бизнесмендердин балдары академияда окуса, а карапайым элдин балдары Садыр Жапаров айтмакчы Африкадагы балдардай талаада футбол ойносун дегендейби? Мамлекеттик ресурстар эл үчүн эмес, жеке бизнес үчүн жумшалып жатат. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дан колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Лайв Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.